Жанында жылаңаш келди, сүрөткө чыгып ал дерди да, келдим чыгып кое берем да. Чыгып койсоң эле молдо экенсиңби? Негизи молдолор саясатка аралашканга бул өзү негизи аралаш керекпи? Кээ бир убакыттарда биз Кураныбызды колтубузга качышыбыз керек билесизби? Бир кылт деген бир туура сөз сүйлөй турган болсок, а бул молдолор үчүн эмес деп коет. Бул жөнөкөй эл үчүн деп коет. Биз баш болуп же керек болсо эме болуп бериши башкы болобуз экенбиз да. Сирияга канчасы кетти? Эмнеден кетти алар? WhatsApp менен дабат кылган. Дамлалар, устаздар да өзү бай болуш керекпи? Молдонун, имамдын колунда бар болушу азыркы мезгилде зарыл. Наадандардын үстүндө болуш үчүн азыркы заманда молдонун бай болушу шарт. Ал төө болсо, мен ошонун төөнүн тезегимин. Чубак ажыкеден дагы улуу илим алып келгендер бар азыр. Уже кээ бирлердин үйүндө акыр заман бар. Мен өзү аябай корком. Көп сүйлөгөн адам күнөөсү көп деп. Сын айткан эле толтура да. Ооба да. Кичине тайсаң эле, бирок эмне кылыш керек? Чыдаш керек да аларга. Жо чыдабаш керек. Достойно. Көчүп жаткан алкаштын жанында молдого кечирип коңуз, ичип алып, кечирип коңуз. Просто биз молдолор жаманбыз да. Молдош токун отурганга болобу, болбойбу дейт да. Мен айтып коем, жатып алсаң да болот токум да. Аксакалдын зына кылган андан жаман. Мен да ыйлап алдым берси керек. Кошулуп тең. Ал арам болчучу. Коркпо. Коркпо. Кылдыңбы? Кылдыңбы? Эми коркпой кыл. Эй. Эсиңе кел. Кой. Биринчи максатым азыр өзүм үчүн болсо бул ыйманды өлсөм дедим. Бактылуу үй бүлөнүн формуласы. Эч нерседен коркпогула. Мен ушу коркпогула деген сөздү аябай көп айтам. Эмне үчүн? Өзү 30 жылдан бери имам болсоң, өлгөн адамдар көрө берип, аларды кое берип, адам эме болуп калат экен жанагындай. Даярсың да, короче. Коркконың эле ошо иманды өлөм же иман сүлөм. Дамла, сизди 30 жылдан бери имам болгон болсоңуз, неге эл эми таанып баштады? 2-3 жылдын арасында Биз өзү аябай эле качам мен, не интернеттен абдан качышым негизичи. Интернеттен качып эле жок деп болбой анан балдар келип, жок устаз тартабыз деп, ошентип анан субханалла эле кандай десем, бул эл дагы мындай экен да, элчи. Өзүнүн канга кан куйлат го. Биринчи группа, экинчи группачы. Анан ошол биздин элдин канына Ханафи, Матуриди, анан тасаввуф, ошо менен бирге эле каада салт. Үрф ада деп коебуз го. Ушулар кирип калган экен да. Ошо менен бизге чоңоюптур да. Анан ошол нерсе адамдар ушу мындай бөлүп отуруп ойлоп коем да. Анан кийин баягы канга кан. Биринчи группаны экинчи группа таптакшы деп коем да. ошондой болуп калды. Анан ошондо анан кое турчу, могу бизде бар болчу деп анан адамдар уга баштады деп ойлойм да. Өзүм ойлоп коем, анан эми баары асманда чечилет да. Ассаламу алейкум. Эстеп атсаңыздар керек, биз чоң кеминдебиз. Улуу устаз, динге кызмат кылган, интернет желесинде дагы көп көрүп каласыздар. Эрмек Тынай уулу устаздын мына мин бары. Биз азыр Дамланы күткөнчө ушул орундугунда отуруп, Үммөт KG деген сайт эстеп калсаңыздар болот. Ушул Инстаграмда борду бар. Бул эл Дамланы аябай катуу сыйлайт экен. Үммөт KG деген мына жазуу дээрлик ар бир үйдө бар окшойт. Үйүнүн дарбазаларына жармаштырып коюптур. Азыр иншалла Дамланын өзүнөн да сурайбыз. Дамлабыз ушул жерде жума өтө турган кичи жери ушул жер экен. Анан машалла көрүп курсам болдук. Бул чоң кеминдин Калмак Ашу деген айыл экен. Жакшынакай аябай табияты жакшы, таза жер экен. Мечит, анан мечиттин жанында Дамланын медресеси бар экен. Азыр каникулга калган балдар окуп атат экен. Динге кызмат кылуу бардык жерден болот экен. Үч уктасак түшүбүзгө кирген эмес. Мына Дамланын эмеси бар экен, кызматы бар экен, келип, бир Дамла менен келип сухбатташайлы, Дамла менен пикирлешейли, сүйлөшөйлү деп ошол жака келип калдык иншалла. Көрүңүздөр. Азыр мурункудай карасаң эме жок. Ачка эмес эч ким. Эч кимде акча жок эмес. Баарында акча. Бүт банда. Анан бир эле нерсе, азыр адамдар акча улукпу, жоксо кулайбы деген нерсе. Ушул вопрос эле турат. Ушул адам кийип акча үчүн любой нерсени сатып ийт. Динге келгенде баягы нак көрбөй атат да. Айдасынчы. Ошонун себебинен азыр адамдар атеист, жанагындай монотеист деген нерсе болуп кетип. Акчага монотеист билесиң, уже мындай бир нерсени личности да. Ошондон аз баары деп эле
Биз баш болуп же керек болсо эме болуп бериши. Башкы болуш керек да. Келет. Белгилүү болгон керек да. Анан бул аябай жаман оор да. Ошон сенен баягы Тамил фильмде айтат да. О качан бузук клубду көргөнүңөр да ачыктан ачык. Мына ошондо силер эменчи да, коомчу да. Тоогойт. Жалгыз силер куткарат дейт. Сизге оңой эле экен да, мына жактан чыксаңыз эле болду экен да ошочу. Мен боо жерге келгенди жакшы көрөм досум. Боо Ошо. эл тынч да, кулак мээң жебейт. Насаат жедиң, а? Ооба. Машалла. Ушак ұстаз өтүп кеткенден кийин элдер аябай издеп акыры таап алды ошо Эрмис ұстаз депчи. Эми аябай издеп одан кийин эч ким мындай турмуштук суроолорго жооп берип ошондой кылбай алды эле да. Китептин өзүнөн болчу. Чубак ажыке эми феномен да. Ал киши феномен, ал кишидей болуу да мүмкүн эмес, окшошуш да мүмкүн эмес. Эми ал киши бир келген бир мындай кандай десем Кыргызстанга бир берилген бир генч болчу да. Илим генчи, илим десең илим, хилим десең хилим, дааныш хаким да. Ушундай деңгээлде адам болчу да. Чоң аалымдар айтат го жана эме депчи. Аалымдын жосу акылдуунун кээ бир убакта акылдуу сүйлөп коюшун койго. Баарлык акылдуу сүйлөйт азырчы. Бирок ошол проблемага жол таба билүү бул даанышман адамдыкы да. Туура айтасыз. Чубак ажыкебиздин өзгөчөлүгү ал адам даанышман болчу. Ошол да даанышман. Ал жолду таап берген, акылда сүйлөгөн, жолунда таап берген да. А биз эми биле албайм эми. Баягы Имам Шафинин сөзү бар го. Имам Азам жөнүндө сурашат го. Имам Азам ким? Сиз да үлкөн аалымсыз? Жок дейт. Имам Азам рахимулла айтат. Бул дейт. Ал төө болсо, мен ошонун төөнүн тезегимин деген да. Мен ушуну салыштыргым келе берет да дайымачы. Туура Чубак ажыкеден да улуу илим алып келгендер бар азыр. 20-30 окугондор бар. Бирок ал кишинин илими бир тараптуу болгон эмес да. Бүт тараптуу антам да. Ошонуз өзгөчөлөнөт да. Эми болбой эле китеп экен да. Биз дагы сабактарды болушунча интернетке дагы чыгарабыз да. Азыр сиздин сабактарыңыз аябай көп. Бирок мындай көпчүлүк салыштырмалуу жаштар неге устаздарды укпастан ушу блогерлерди көп угат да. Кээде сиздин эле сөздөрүңүздү алып туруп эле башка бирлер чыгарса дагы көбүрөөк кетет да. Блогерлерди көп угатыран болуп калды да. Бул баягы пайгамбарыбыздын баягы коркунучтуу кылып айткан нерселери барбы? Акыр заманда ушундай элдин атынан сүйлөгөндөр чыгат деп туруп. Эми Алла ушундай зат экен да. Буквально көчө күнү Тамбигил фильм бар го, имам Абулай Самарканд рахимулла. Аны ошондо илим жана амал кылуу бабы бар экен да. Карасаң, илим, алим, анан илимге амал кылуучу аалым жөнүндө. Анан бир нерсеге туш болду да, аябай коркуп кеттим. Аябай ушунда бир башкача болдум. Окуп берип атам, угатышат. Анан өзүм түшүндүрүп берейин деп корком да, точно ошолорго попадание болуп калбайм депчи. Өзүм ушул эмесмин депчи. Бир нерсеси бар экен да, кара. Эгер аалым мына илим алып, бир аалым илим алса, бирок ага амал кылбаса, Аллах аны сөзүн кандай десем, өзүнүн кулагынан ашырбай салат экен да. Өзү эле угат болду. Болду. Ал эмнеси бар? Мен илимдүүмүн деп айтышы мүмкүн. Кыйкырса деле эмне болот экен? Ошол мезгилде аалымдар көп болуп, бирок ыхластуу болгон бир абид жөн эле илими жок. Аныкы жетет аттен көп чыгат. Аныкы жетет. Анткенсе Алла Таала улуу зат да. Каалап койсо, ошонуку менен кабыл кылат экен. Мынакей, эгерде мисалы азыр пайгамбар жок, можа болбойт. Аулиялар субхана бардык жерде эмес. Карамат аулия хак деп айтабыз. Эми карамат көрсөтө албайбыз. Бирок Аллах каалап койсо, асманга Аллах деп жазып коет өзү элечи. Дават боло берет Аллахтынчы. Туурабы? Кандай дейсиз? Керек болсо тоок Аллаху акбар деп кыйкыра бериши мүмкүн. Карга ла иляха иллаллах деши мүмкүн. Туурабы? Демек, Алла Таала кээ бир убакта чоң аалымдарга муктаж эмес болгон дават кылыш үчүнчү. Иман жеткизишин Алла Таала бир себепке байлабай жеткизип коюшу мүмкүн. Анын себеби жок. Субханалла жаратылат да көп нерсечи туурабы? Мунун башталышы биз чөп эле чөп дебиз, мунун уругу бар дебиз. Урукту жараткан Аллах да. Ошондой сөз да ушундай экен да. Алла жүрөккө киргизиш үчүн
bir alımдын илимине муктаж болбойт. Ана акыр заман дегенге акыр заман, акыр кыяматты эле коркута беришет го. Баягы көрдүң беле? Эмеде бир сонун бир оймо болду. Келатам, Меккеде жүрөм өзүм. Анда билесиң го, мына ушундай чөп өсөт билесиң го? Бир эмеде кышында жаан жайт, анан ушундай өсөт го, мына ушул чөп өсөт билесизби? Ооба. Анан мынакей Мекке Арабияны дейт эме каптады, жапжашыл болуп калды. Болду. Мынакей акыр заман белгиси Арабия жапжашыл болуп калды. Эми ал жылык эле болуп аткан нерсе да. Жылын эле болуп аткан нерсе. Эми ошон үчүн азыр чыныгы жана чоң 10 белгисин көрүп, даббатыл ард жерден чыкканга чейин болбосо мен азыр оор да. Ооба. Туура кандай дейсиз? Туура эле. Туура айтасыз. Эми акыр заман, акыр кыямат. Мен ойлойм, ким акыр заманды чакырат? Уже кээ бирелердин үйүндө акыр заман бар. Туура эле. Ушундай да. Экөөбүз сүйлөшүп атабыз уже. Ооба, сүйлөшүп атабыз. Ушул жанта бер суроо жооп болбой эле сүйлөшүп кеттик. Ушинтип сүйлөшүп мен. Негизи көпчүлүк эмедес Муктуй ажеке менен да сүйлөштүк ушундай кылып. Анткени негизи эл да ушуну эле күтүшүп атат да. Мисалы Эрмек устаз бирөө менен сүйлөшкөндү уккусу келет да. Эфирге сүйлөгөндү уже угуп атат да. Ал башка тарап болчу. Эми мен өзү аябай корком. Көп сүйлөгөн адам күнөөсү көп деп кыяматта таразыга салса Аллахым. Сиз жеткирип атасыз адамга. Өтө оор. Жөн нерсени айтпай атасыз. Аят хадиске таянып. Биз келатканда мактанып келдим, Эрмек устаз менен сүйлөшөмүн десем, мына оператор инибиз дагы бир досторуна айтып, жанагы коркпо деген дамлага кетти азыр. Ошол сөзүңүз аябай мотивация болду да. Коркпо. Коркпо. Кылдыңбы? Кылдыңбы? Эми коркпой кыл. Кылсаң, кылдың эми коркпой кыл. Баштадыңбы? Аягын ташта эми. Эч нерседен коркпогула. Мен ушу коркпогула деген сөздү аябай көп айтам. Бирок бул аятты билесиз го дамла. Бул аят. Алла Таала коркпогула деп атпайбы? Жөн эмес, бул чоң согуш болуп аткан нерсе билесиз го. Мен айткан жокмун да мынучу. Алла Таала өзү мотивация берип, бүткүл үммөткө кыямат күнгө чейин коркпо. Эчтекеден коркпогула. Таасирленбегиле. Үстүңөрдөн басышы мүмкүн, кысышы мүмкүн, силерден тартып алышы мүмкүн, мечитиңерди талкалап салышы мүмкүн, медресеңди жаап салышы мүмкүн, керек болсо ырыскыңды кемитип бирөөлөр тартып алышы мүмкүн. Коркпогула деп атпайбы? Мунун баары тең. Эгерде менден десеңер, анда утасыңар. Жок, сенден эмес, Аллах менден деп атат. Мен ушул айтып берем да, эметчи, коркпогула. Канча кысым көрсөк делечи, мындай карап коем да, байкуш жаныңда турган болот да. Бир байкуш турган болот да. Сени кысып атат, бирок коркуп атат да. Биз болсо мусулманда эчтекеден коркпошубуз керек. Биздин бара турган жерибиз могу жерде. Ооба, ушуну элестетип. Ооба, мен падыша сөрөйлөрдү койдум. Канча бай, канча кедей, канча сулуу. Мында карайм да айта берем да эми. Корксоң да өлөсүң, коркпосоң да өлөсүң. Бирок чынында бул дүйнөдө мусулманча бар, орусча айтканда достойно. Альхамдулилля муслим, иннани минал муслимин. Мен жөн эле бир мусулмандарданмын деп эле бул өтүп кетип кала турган болсоңчу. Кандай дейсиз? Ушул менин принцибим ушул да. Жөн эле көтөрүлгөн эмне, түшөсүң. Мактанган эмне. Бирөө сермен деп коюшу мүмкүн. Адам өзү ушул да. Бирок эми көп иштерди аткарып алыш мүмкүнчүлүгү бар да эми. Ооба. Кире бериште айыл мурун жок болгон, ал лескор хозяйство менен пайда болуп калган. Анан Акайыптын айылы кызыл байрак. Анан бул Шабдан. Анан кийин тегирмен аркы айылды ар жагында 4төө. Биягында болсо 1, 2, 3, 4төө болуп калат. Ошондо ар тарапта 4, бир тарапта 4төө болот. Бул мынадан нары өткөзсө көл тарапка өтүп кетсе болот да. Эмеге барып токтойт. Бир кайсы Тор айгырдан ашабыз да. Ошого чейин барат экен да. Ооба. Жанагы баргы аты эме деп турат го, айылдын аты. Калмак ашуу дегенчи. Ондо ошо мурун ат жолдор болгонбу ушул? Жок. Биз азыр Эрмек Тынай уулу деген устаз бар го. Ошого баратабыз. Чоң Кеминдин Калмак ашуу деген айылына барып кеттибиз. Мындай карасаңдар, животный тарыхы бар билесиздер. Калмак ашууга кирип калдык. Бир ашуу бар экен. Ошондон өттүк. Көлдөн келатканда Кемин районуна жетпей, Чоң Кемин деп коет экен. Ошондой Калмак ашуудан ашкан жердеги айыл. Калмак ашуу Казакстанда да бар.
Бул жерде дагы бар. Көлдө дагы бар. Көлдө, тоңдо дагы бар. Нарында да бар. Анан Кытайга ашкан жерде да бар. Бул жерден баягы Манас калмактарды куулаган экен да. Негизи булар Манжу, анан калмак деп бөлүнөт. Калмактар булар ошол Манжу деген бул Кытай. Калмак болсо ошонун бир уруусу болуп анан чет жакаларында болуп калат. Анан баягы Караханиттердин заманында билесиздер, Караханиттер өзү чоң империя болуп турат эле. Анан ошондо биздин империя эмеге чейин барган да, Эне сайга чейин барган да. Ошондо анан булар бизди кубалап отуруп Эне сайга киргизип, бизде баягы Манас ошон үчүн бияка өзүнүн жерине келем деген да. Кээде өзү ушул нерсени да сагынат экенсиң, башкача комфортко кирип кеткенде дагы мындай жерде чаң жүрүп, Эми бизде азыр эми өзүбүз эле комфортко кирип баратабыз го, билбей эле. Заман ушундай болуп атат да. Бул айыл өзү 120 эле түтүн кичинекей эле айыл болчубуз. Анан азыр чоңойду, мурун туалеттерибиз 30 метр алып болчу. Азыр ар бир үйдө туалет бар. Сон болуп калды. Пайгамбарыбыздын немесиндегидей эле да мурундай. Жаннатул Бакый жака өтүп туруп. Бирок эми бул баягы 30 жылда акыры адамдар өзгөрө берип турбайбы? Эл өзгөрдү, элдин мындай кандай десем, ой жүгүртүүсү өзгөрдү да. Адамдардын ой жүгүртүү өзгөргөн сайын адамдар же жүрөгүнө албай, же акылына алып аткан да. Ошол мезгилге туш болдук да биз. Ошондой бир кыйын болуп атат азыр, Азыр даана кыйын кезеңде коет го. Азыр ушул мезгилде. Баягы айткан сөзүңүзгө мен аябай мындай таң калдым да, мисалы. Кандын группалары бар го, мисалы. Бирөө ооруп калса, бир айыл бойдон топтоп барабыз го, мына кан берип койгула деп. Бир 10 кишини топтоп барсаң, анын 7 кайтып, 3 гана каны дал келип жардам бериши мүмкүн. Балким ошол 7 бир тууганы, жакыны деле болушу мүмкүн, аркага кайтат да, кабыл албай дегендейчи. Мындай эле мен деле барам деп көчөдөн эле бир таанышы чыгып алган адамдын жардамы жетип калышы мүмкүн дегендей. Биз азыр устаздар көп, чынын айтканда, дамлыларыбыз көп. Кече биз муфтий менен сүйлөшүп отурганыбызда 1200 канча мечитти айтты да. Кеминде 1000ден ашык дамлаларыбыз бар да. Бирок алардан санактуулары гана элдин кулпуна тоюп кабыл алып атат да. Калгандары түшүнбөй атат дегендейчи. Ошондо мен ойлоп атам да. Кээде термин менен көп сүйлөп койгондугу себептүү, баягы шарият терминдери бар да. Анан китептин тили менен сүйлөп койгондун себебин таппай атам да. Кантип көбүнчө карапайым эл жаштар түшүнбөйт. Же дамлаларыбыз, устазддарыбыз жаштардын тилин түшүнбөй атабы, алардын мындай ынана турган сөздөр менен колдонупчу. Жаштар дагы көрүп, кадимкидей астагфирулла деп кайтып кеткен жерлери бар да. Мен эми ушунтайын деген жери менин алдыман чыкты депчи. Мен бир экөөсүн көрдүм да. Сира бар го. Анан сира кененирээк табакат, билесиз. Мындай кенен пайгамбардын эмеси бар. Ошондой эле карасаңыз, хаят сахаба, сахабалардын жашоосу. Анан алардын адамдар менен кылган мамилеси дин экен да. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын дагы жашоосу дин экен, бирок жөнөкөй эле жашап атпайбы? Жашаганы жөнөкөй. Мисалы ошо жашаган жөнөкөйдө ал жеген тамагы арпа нан же ботко жеген эмес да. Пайгамбар мына экөөбүздөй эле, мына сиз ошто, мен кеминде жашагандай эле ушу элдин арасында жашаган. Байкасаңыз. Анан эл менен элдей эле сүйлөшкөн. Кетип баратат жөнүндө мына барса, курма эмне кылып атасыздар? Курманы бири бирине укташтырып атабыз, чаңдаштырып атабыз. Кылбай койсо болбойбу? Сахабалар токтоп калды. Жөн эле койбойсуңар десе деп койду. Карасаң, жөн эле кетип баратат. Эмне болду? Пайгамбардын жашоосу ушу жөнөкөй эле адамдарды. Анан кийин келатат, караса токтоп, эмне болду десе, бу бир эмеде ошол замат дейт, бир эмеде кийин курма аларды. Караса, курма толуккан болбой калган. Эмне болду? Эмне себептен мындай болуп калды десе, пайгамбар болсо сурат, эмне себептен мындай болбой калды десе, баягыда сиз келатканда ушуну чаңдаштырып аткак, чаңдаштырбай койсоңор болот деп чаңдаштырбайбы, ушундай болду. Апей, силер багбандар өзүңөр билесиңер да. Мен муну билбейм такыр. Деп атат. Жашоо да, жашоо. Бир жерден келатат экен, караса, бир алдынан чыкты кетмен, сахабалар согуштан келатат. Ой, 70 шейит кетти. Карасаңыз, ошака көмүлдү. Пайгамбардын бети ар жагына кирип кеткен. Бирок алдынан
о четтен эле бирөө мындай жылап басып кетмени көтөрүп келет. Пайгамбарыбыз берчи колуңду. Мен бейиштик колду кармагым келип атат. Жашоодо. Ошонун себебинен биз динди адамдарга ошо өзүбүздүн жашообуз менен көрсөтүп, жашоодо болгон нерсени динге алып келип айландырышыбыз керек да. Деген ой бар да мендечи. Анткени кыргызга кыргызча. Мисалы Куран түшкөндө эле Курайш тилинде түшкөн билесиз, Курандын өзүнүн историясы бар. Пайгамбарга назил болуп аткан мезгилде мисалы тилде Курайш тилинде болду. Аны даже эски Курайш болгон керек Курайштер түшүнгөн жок. Карасаңыз? Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабалар келип түшүнгөн, аны ошол менен Алла Таала орток кылды, туурабы? Араб тилин баардыгын ушундай. Ошол себептен мисалы бир эле сөзү керек берсе 6000 маани берет баягы. Көрдүңүзбү? Мен ойлойм да ошол себептен Кыргызстанга мисалы кала Аллаху азза жалла деле кала Расул саллаллаху алейхи деп отурганда которган сүйлөгөнчө тиги түшүнбөй калат. Сразу маанисинен баштап. Маанисин эле мындай. Бирок алганда дагы баардыгын чогултуп туруп. Мен илгери биринчи баянды ушундай баштагам. Аз деле ошол эле да. Баягы сабагымда мечитте минбарда турганда деле адамдарга баян сабак берип атканда ушул. Анан дагы бир нерсеси бар да. Мен өзгөчө бир нерсем Алла Таала мени Кыргызстанды көп тентитип дервиш кылып койду да. Айланып чыктыңыз ба? Ошол пайда болуп турганда мен Кыргызстанда айланбаган жерим жок да. анализ кылып койсуз да. Ооба. Айланбаган жер, анан кайсы жерде кандай каада салт бар, өзү ушундай кийсем любопытный варвара деп коет го. Ушундай адамды сурай берем, уялбайм мен. Мисалы сизден билбеймби? Мен дамла билбейм, ал кандай деп сурап алам. Машалла. Эмне үчүн анткенсем, эмнеге уялышым керек, билбеген нерсемди эмне үчүн мен жашым айтам көбүнө. Ооба, мен окуганым Карабалта исламистте окудум. Абдыхалил Дамулада окудум. Мен бурун 4 жыл окудум болгону. Алла насип экен баарын 5 мен окуп коюптурмун. Эми окуганым Хидая Мишкат келди, болду. Токтоду. Эми ар жагынан өзүм каалагандай Алла насип экен көзүм ачып койду, китептерди өзүм окудум. Устазаңды окудум. Бирок субханалла ал эмне үчүн окудум дегенде өзүмдү оңдош үчүн да. Башка бир оңдойн деп окуган эмесмин да. Бирок Алла насип экен динди түшүнгөн тентип жүрүм да, короче. Элдин тили да. Айланып. Баары сурайт менденчи устаз, кандан кайдан мен билбейм да. Элдин алдына чыксам эле карасам эле сүйлөгүм келе баштайт. Аткыңыз келет да. Жөнөкөйлүк жакшыбы дейм да. Эл биздин элибиз кыргыз элин айланса болот тамла. Өзү бизге Канжар таксырым кыргыз элибиз, биздин элибиз ушундай эл. Аябай кандай десем, жош, меймандос, имандуу эл. Биздин эң көчүп жаткан алкаштын жанагы молдоге кечирип коңуз, ичип алып, кечирип коңуз деп айтат. Байкайсызбы шуну? Ошол себептен биздин эл просто биз молдолор жаманбыз да. Элди сүйө албайбыз кээ бирдечи. Бизди түшүнбөй атат, булар бизге каршы деген ойлор бар кээ бирлердин. Жок. Кечире албай калабыз деген. Жок. Биз простой болушубуз керек. Иншалла. Мен өзүм үчүн да динди жеткирүүдө жеңил түшүндүрүш үчүн өзүм нелерге көңүл бурсак болот эми. Болушунча жеңилдетип сиз айткандай азыр. Динди мен мындай оюм да, Дамла. Просто да жакшылап угуш керек да адамдычы. Укканды үйрөнүш керек. Анализ алышты үйрөнүш керек дең. Укканды үйрөнүш керек. Мындай дин мисалы мындай отурабыз да. Молдош токун отурганга болобу, болбойбу дейт да. Мен айткам, жатып алсаң да болот токун да. Бул уже биздин кыргызда ушундай да, мындай прямо таш десең, бүт баарды, түшүнүп калат. Бай билесиңби? Илгери мындай мүшөктүн үстүндө отурганга болбойт, фляктын үстүндө отурганга болбойт. Десе, эмнеге десе, жаман болот деп койчу. Бүттү. Ал арам болчу ушучу. Арам деп түшүндүм. Эмне үчүн? Жаман болот. Далил издеген эмес да. Биздин эл дагы деле ошондой. Далил издебейт, Ооба, просто шариятты бузбай турган деңгээлде эркек менен аял урушуп кетсе эмне болот? Жаман болот. Үйүңөрдө береке жоголот. Деп койчу, береке жок, банкрот болуп калганбыз деп кайра ынтымактуу болуп башташат. Эң жөнөкөй да. Анан пайгамбар мындай деди, анан бул жерде мындай деди, мындай дей турган болсок, ал жарты суккунча кетип калат да. Демек, эл молдолорго, устаздарга довериясы бар, ишенет. Ооба, ишенет. Ишенген адамга мындай болгон акыйкатты эле айтып кой дагы, аны баягы мошенниктерге окшош далилдей бербе деген. Болгонун айт дагы болду, аны дагы башын оорутпа деген. Биздин Ханафи ушул да.
Bizde de Hanafi'de emne için fıkh var. Негизи элечи 4 мазхаб фыкh бар. Амына карасаңыз, эмне үчүн фыкh? Ал фыкhта фатва болуп жазылган. Ал бирок ошо фатванын алдында канча аят, канча хадис, канча талаш тартыш турабы? Анан келип ушундай бир эле өкүм жазылып калган. Биздин бул Орто Азия эли ошо фыкhтай жашап көнүп калган да. Фатвасын айтып келсе азыр. Фатвасын эле карайт. Болду. Пешимде канча рекет десе, 4 рекет парз. Болду. Биз бу арабтардын бедуиндар менен окшошуп кетебиз. Я Аллах, Мухаммад дейт го. Мен эмне кылайын 5 кирмей алат. Намаз оку, орзо тут, зекетиңди бер, ажылыгын кыл, Алла шерик кошпо. Болду. Анда. Мен ушуну кылам. Пайгамбар 5 кете турган адам көрсөтөйүнбү дейт. Мына дейт. Прямой, түз, всё. Жеңил кылды. Азыр жаштарыбыз дин аксакалдардыкы, ана мен ушу жашка чыккандан кийин деп өздөрүн чекеге алгандай түшүнүп алган да. Кээде мечит салсаң, жаштар салат өзүчө. Бирок келген сапты аксакалдар толтурат да. Аксакалдарга негедир бергендей эле болот ошого. Жаштар силердики бул мечит эле, ибадат да силердики дегенге бир өзүңүздүн кайрылууңузду айтып бергениңиз да. Биз өзүнүн вариант менен айтабыз, бирок негедир окшобойт окшойт, баягы кана туура келбейт. Ал силерде ошондой экен, мен баягы барып келдим да. Бизде ошондой да. Силерде аксакалдар экен да. Аксакал. Чүйдө бизде аксакал жок. Мындай бет. Бизде тескери мечитте жалаң жаштар бизде. Анда биз жака карабайтын, бизде аксакалдар көп. Сен да аксакал болосуң деп айта албайсың, анткени эч ким аксакал болуп жетише албайт да ошон үчүн. Биздин динибиз 12 жаштан баштап парз кылган ошол да. 12 жаштан баштап аксакал деген адам. Ошо бүт аксакал уже башталды. Мукаллафсың сен. Уже мойнуңа илинди. Илинген нерсени эмне кылыш керек? Аткарыш керек. Ал калган болсо карыз болуп кете берет. О аксакал болуңузду окусаң деле болот. Бирок калган жооп бериш керек да. Ортодо убакыт кетип Ооба да. Бизде болсо жаштар жана аксакалдарыбыз бар да. Аксакалдар бизде айтышат, азыр мечитим бар, тең жаш балдар болуп калды, акыл үйрөткөндөр жаштар болуп калды деп ушунча айтам. Эмне дейсиз? Акыл жаштан, асыл баштан деп коет экен кыргызча. Карасаң, көрсө бул бекер эмес экен да. Асылы болбой эле бул аксакалдар болот. Бирок пайгамбарыбыздын улуу сахабаларын айтканы бар го эме депчи. Жаш баланын зына кылганы жаман дейт. Аксакалдын зына кылганы андан жаман дейт го. Жаш баланын бузулганы жаман дейт. Бирок аксакалдын бузулганы андан жаман депчи. Кандай болсо да коомдо дайым такай аксакалдардын сөзү өтүп келген. Мен алардын биринчи сапта турганына сүйүнөм. Кээ бирде мисалы бизде аксакалдар келбей калса, мындай карап таң көр дүнүйө, булар ушинтип эле өтүп кетеби дейсиң да. Жаштарды карап дагы да болсо үмүт бар да. Айша энебизге пайгамбар айтат го, Айша сенин коомуңдун аксакалдары мени жок кылып койсо да. Бирок бул коомдун жаштары мени колдоп кетти дейт го. Кай жерде болсо, эгерде азыр биздин коомдо жаштар динге келип өзү айткандай мечит салып атса, демек дагы да келечегибиз бар да. Көчөбүнү көрдүңүзбү? Интернетте эме жүрөт. Канча миңдеген бала кара балтага барган. Анан кайтып кетип баратканын карасаң, кээ бирлер ыйлап атат. Анда бүгүн көрдүм да, бүгүн медреседе 20 күн баягы жайкы лагерде болуп, апасы менен сүйлөшүп атат. Апа дейт, "О балам" десе, "Апа мени кечирип коюңузчу. Канча сизди укпай койсом мен кечирип коюңузчу" десе, кетип туруп бууркай берет. Мен да ыйлап алдым бир сыйра келат. Кошулуп. Анткени мен ал ыйлаган кечирим сураганда эмес. Эгерде ушундай кичинекей кезинен апасынан, атасына сыйынып албай калган ойлогон балдар бар. Биздин Кыргызстанда келечеги бар. Келечеги бар да. Настроение түшүрбөш керек. Жок. Ошол балким ажоо болуп калсачы. Энесин сыйлаган ажоо болсочу. Атасын сыйлаган ажоо болсочу. Элин сыйлаган ажоо болсочу. Карасаң? Бизде Кыргызстанда потенциал аябай күчтүү. Биздин жаш балдарыбыз күчтүү. Иман жана өтө күчтүү. Биз кээ бир жанакындай нюанстар кыймал болчу. Жайл хакы ва захал батин баткан захка. Бес аятта. Иннал батил кана захка. Бул болуш керек да. Биягында иман, биягында имансыздар күчөш керек. Бирок анан кететтин иш. Бул күчтүү болот все равночу. Бул жок болот. Кандай дейсиз? Кошулам. Кошот. Мына соц тармактар аркылуу динди жеткириш пайдалуу же кооптуу болуп калабы? Кээде кээ бир маселени кайра түшүндүрүп атып, кээде адамдар видеону көчүрүп алып, кыйшытып, бир сөздү алдаркага кылып,
бир кооптуу дагы болуп кетет да. Же кооптууга караганда биз пайдалуу жагы жакшыракпы азыркы учурдун талабында? Учурдун талабы негизи эми муну колдонушубуз керек. Колдонуш керек, а? Колдонуш керек. Мындай президентибиз айтты го. WhatsApp менен дабат кылгыла депчи. Эмнени түшүндүрөт бул? Мисалы биздин жашообузда бул мындай айтканда тамак сыяктуу эле болуп калды. Азыр тамакты дагы керек болсо унсуз жебейбиз. Аш болумсуз. Ооба. Кошуп жеп турабыз. Бирок мен бир нерсе суранат элем да Дамла. Сиз да дамыласыз. Биз жалпы элге жана аалымдардын ортосунда талаш болгон маселени такыр чыгарбашыбыз керек. Ошондой эле аалымдар соц тармакта эч качан талашпаш керек. Бул туура эмес деп чыгарбаш керек деп ойлойм. Мен оюм, мен жаман көрүп калышпасын Дамылга. Эмне себептен? Анткени себеп адамдарда эки анжым пайда боло турган нерсе бар. Жаңы динге келатканы бар, динде жүргөнү бар. Ошентип экөөнүн ортосунда ажырым сөзсүз болот да. Ажырым сөзсүз болот. Ошон үчүн соцторду колдонушубуз керек. Бирок негизги чоң маселелердин баардыгыбыз тең молдонун алдына барып чечип ал деп үйрөтүшүбүз керек. Талак, мурас, карасаңыз. Ошол эмеде зына маселеси. Ошондой нерседе биз эмне кылыш керек? Ошо аалымдардын алдын апаранды үйрөтүшүбүз керек. Мисалы бизден канча сурашат. Устаз талак болду, уминтип койгон. Кое тур. Муфтиятта фатва илми бар. Ажыда акыл дамыла бар. Олжобай устаз бар, Жоробай устаз бар, чоң-чоңдор Татиков бар, мисалы, чоң-чоң дамылар бар да жердечи. Эми аттарын кээбирин айтпагансым таанып калбасын, бирок дегеним да, мисалы Кенжетай устаз бар, мисалы, Ислам университетинде турабы. Тарел устаз бар, карап келе турган болсоң. Акыйданын маселесинде катуу билгендер, Мирзат устаз бар, мисалы. Биякта белгилүү болуп калган да. Мисалы, сиз деле бир жагын шарият факультетин бүтүп келдиңиз, сиз да бир жак жагын аркылап кетсеңиз болот турабы. Чоң-чоң дамылалар, мисалы, ошолор чечиш керек деп ойлойм да, отургузуп алып, шашпайчы. А бирок соц тармактарды колдонуш азыр бизге важип болуп калды. Биз колдонбосок, эртең башкалар колдонуп кетет да. Сирияга канчасы кетти? Эмнеден кетти алар? Башка бирөө соц тармактан. Ошол жанагы азыр керек болсо кээ бирлерин оозутуп атпайбы? Бого сүйлөгөнгө болбойт депчи. Бул туура. Туура нерсе. Ооба. Китеп жазганда рецензиялап атпайбы? Муфтияттын баланчанчы эмеси менен, текшериш менен өттү деп. Ошондой эле мисалы бияка дагы муфтияттын баланчанчысы менен өттү деп коюш керек. Ошол туура болот. Деп ойлойм. Оюм да эми. Туура эле. Соц тармакты бирок караш оор экен. Аны контроль кылып туруш керек. Азыр ал бала өзү менин жанымда жүргөнүнө почти мына 9 жыл болду. 9 жыл болду. Ооба. Кичинекей бала болуп келген. Азыр Кудайга шүгүр өзгөчө. Бирок ал балам жөн эле бала эмес ал. Жөн бала эмес. Ал университет эмени Куветский бүткөн. Анан дагы президентский академияны бүткөн. Анан дагы депутатский корпусту бирдемкесин бүткөн. Өзү журналист, өзгөчө анан өтө баамчыл бала. Азыр болсо мен өзүм Үмөт Кейжи коомдук фонддун төрагасы. Ошол. Анан 9 жыл болду жанымдачы. Ал ар бир нерсени кылдат карайт да. Саясат жагына дагы бир нерсе жөн эле боло бербейт да. Ошо өзүң көрө элекмин, бирок кылган ишинен өзүн таанып турам да. Өтө баамчыл экен депчи. Ошо айткан сөздөрүңүздө эле элестеттим да. Мен мисалы ага эме кылам да. Толук кандуу эле доверие кылам дагы өткөзүп берип коем мен. Кыла бер деп коем да. Анан менден эч нерседе көп мындай кезде сурап калып устаз эмне кылайын депчи. Анан айтам эми өзүң да жыгылма, мен да жыкпа дейм да. Чын. Бирдейбиз дең, а? Өзү пайгамбарыбыздын бир сыпаты ушул да. Кол астындагы менен өзү экөө бир болгон да. Мен ошон үчүн келбейт го пайгамбарыбыз. Кул дагы кожоюн да бир дасторкон турсун депчи. Ооба, аралаштың. Азирет Умар болсо очередь менен минип атпайбы? Чын. Биз да ошондой болуш керек. Кол алдыбызда жүргөн балдарга, кызматчы кылып аткан балдарга өзүңө кандай кааласаң, ошону кааласаң, анан өсөсүң. Жаштар дагы көйгөйлөр баягында болуп атат го. Биздин аталарыбыздын какшаганчалык бар да. Жаштар тез ажырашып кетет, же болбосо жаштар үйлөнбөйт. Кыздар турмушка чыкпайт, эркектер үйлөнбөй эле жаштар өтүп атат го негизичи. Анан ажырашып кеткенден кийинки айткан армандары эле мен намаз окуйт десем, мына мүнөзү начар экен деп. Намаз окуйт, бирок мүнөзү
мурункудай эле калып же орой болгондорду өзү кантип кабыл алышыбыз керек. Анан биз ошол калган элге дагы ошондой кылып айтсабыз да, сен мындай кабыл ал депчи. Көбүнчө эле ушундай го, эгер кокус намаз окубай ката иш кылса, эми аны жеңил карайт да, мейли депчи. Бул уже тиги намаз окуган болсо эле андан көп нерсени күтүп алгандандай да. Көчөдөгү конфликттер дагы ошодон болот го, кээде сакалың асылып же сен намаз окуйсуң деп туруп. Кыргызда сөз бар го жаңы кеткен катын жаман депчи. Анан дайым эле ар бир адам бирөөдөн бирөө кетсе, бирөөнү бирөө кетирсе, дайыма жаман дешет да. Кемчилигин айтышат. Анан бул дүйнөдө баягы күллү баани адам хаттаун дейт го. Баардыгы ката кетирет да. Кандай дейсиз? Анан азыркы мезгилде болсо баардыгы тең идеальный эле бирөөнү издеп калды да. Сериалдар, кинолор, мультиктер, байындар, интернет бул адамдарга жалган бир образды жаратып берди да. Ошонун себебинен адамдар азыр как будто субханалла өзү эле жертва, калган баардыгы тең маньяктай көрүнүп калбады. Байкасаң. Ошол себебинен азыркы турмушта, азыркы мезгилде только чыдап сабыр кылгандар гана иншалла эртеңки күндө бала үйлөп, бала кыз берип, неберени жыттайт. Бул точка. Бүттү. Эгерде только мен деген адамдар, мен туура болчумун, бул туура эмес болду, ошол себептен дегендер эч качан бакыт кура алышпайт. Эгоизм бул акыр заман белгиси айтып аткан мынакей эгоизм. Адамдардын азыр жалгыз калышынын себеби бар да. Эгоистер. Мен көрүшүм керек, мен калышым керек. Мага достойный болуш керек. Мен бирөөнүн достойный болушум керек эмес. Мен дейт да. Ошол менен айтып берем да, мисалы, сага жакшы мамиле кылыштан мурда сен да бирөөнү жакшы мамиле кыл. Сен дагы адамдар мындай өзүңө каалаган жакшылыкты башка бирөөнө кааламай толук мом болбойсуң дейт го. Бул сөзсүз эле баягы намаз окуп калса эле аны эмес. Ошол личный жашоодо дагы сүйүүдө болсун мейли, адамдык мамиледе болсун, ошону каалаш керек да. Мен да ошого берейин, бул берип аткан нерсени депчи. Аны мындай деп айтып калдым азырдамыла. Бирөөнө жакшылык кыл дагы, ошондон жакшылык күтпөй эле кыла бер деп атам. Ошондой эрежени койдуң, а? Койдум да, мындай мен коюп салдым окшойм дейм да. Анткени себеби эмне себептен десеңиз, анткени баары эле адамдар өзүнө бир нерсе кылып эле 5 сом бериле, тиги мага 15 сом бериш керек деп атат да азырчы. Ушул нерсе бизди аябай азыр мындай күндөнгө мындай жеп баратат да. Эгоизм. Мындай айтканда свое я деп коет го. Буну кибир деп айта албай атам. Бул кибир эмес. Бул руханий дарт. Шайтан. Шайтан айтты го, мен тигинден жакшыракмын. Жакшыракмын, ошондой эле дарт болуп калды. Дарт бул. Мындан арылбаса, жана айтып аткандай, кечиргендер, түшүнгөндөр, сабыр кылгандар эртең бала үйлөйт, кыз берет, неберенчини жыттайт. Анан карганда кемпир болуп, күйөөсүн башкарат. Чал болуп, кемпирин алдына салып алып, конок барат. Бул Алла разы болсун. Анткени мындай да карасаң, бул көйгөй болуп атат да Санжирдан булам. Бул көйгөйдү мен күнү көрөм да. Мисалы бул жерге мынакей эртең 6-чы келсеңиз, бул жерге 3000-4000 адам келет. Көп адам келет. Анан ошонун 30-40% бул күйөөм жаман, эрим жаман, аялым жаман деген келет. Азыр атам жаман, энем жаман дегендер келип калды. Уже ушак өтүп баштады. Уже күнөө эле таппай калышты да, анткени катыны жок, күйөөсү жок да. Баарынан эч ким калбай калды эми. Эми тууган энеси жаман, баккан атасы жаман да. Көйгөй. Отуруп кээ ушинтип тоого чыгып алып, анан ойлоносуң да. Дамлалар, устаздар да өзү бай болуш керекпи же эски адамдардай кылып эле кээ бирки китептердин уклону мына бир чапандан башка эчтең чыкпагайсың дегендей эле нерсеге алып барат да. Зухутпу? Зухут кылгычы. Мен бир жерде зухут жөнүндө аябай баян кылып, мен бирок моундай нерседи айттым да. Мейли канча иштесең дагы ибадаттан тоспосун. Анан ишти ташташ керек эгерде алаксытып аткан түнү күнү телефонуң тынбай өзүң десе айтып атпайбы мындай шакирттерибизденчи, чоң эле кишилерден.
Дамыл ошондой дейин десек, сиздин машинаңыз ар 6 ай сайын алмашып аткан болсо, биз дагы сизге карап айтайын деп эле канатыбыз кайрылып калып атпайбы депчи. Тек койсоң кошуналарың 2 этажда үй салып атат дейт. Анан өзгөчө дамыларга фокус түшөт экен да. Бай болгону жакшыбы? Эң эле жөнөкөй нерсе бар го. Баягы эски китептерде имамчылык жөнүндө сөз бар го, билесиз го Дамыл. Анан ошондо экөө тең аалым болуп калса, экөө тең каары болуп калса, экөө тең жакшы бир болуп калган болсо деп туруп анан кийин анан ошондой кайсынысы бай болсо ошону коюш керек деген жер бар, билесизби? Эсиңиздеби ушул нерсе? Эмне үчүн десе, анткени колунда баарыраак болсо, элге өрүп угат. Бирөөлөрдөн сурабайт, Сурабайт. берет тең. Ооба да. Ошол эле эмесинде мисалы алсам муршиттер баягы мындай айтканда олиялык тасаввуф жолундагы көптөгөн муршиттер саидтерден бурат дагы алар пайгамбардын тукумунан болуп садака жебейт, билесиз да. Алар өздөрү садака берет, бай болушат. Бир дагы бир сөз бар, Накшбанди тарикасында болгондор эч качан кедей болбойт дейт да. Бул сөз ошо Накшбандиде болгон үчүн эмес. Эч качан Субхана Накшбандини уят кылбайт дейт. Беришим болгон үчүн. Биз беришибиз керек да. Сурабаш керек. Эми турайм, ар кимге ырыскы жазылган экен, бирок молдонун, имамдын колунда бар болушу азыркы мезгилде зарыл. Бул ким бар го? Саид Нурси деп коебуз го. Ушул нуржулардын бир эмесинде мен көп китептерин окуйм да, ар бир макажын окуп алгам. Баарын окуп чыгат экенсиз да. Эмне себептен анткени кээ бир жерде туура айтылат да. Кээ бир эмес, баардык жери туура. Айтайын дегеним мындай да бар да. Мурунку замандарда дейт, адам молдолор, аалымдар зухут болуп, дүйнөнү чыдап, илим алып, адамга илим берип, ушинтип эл журтка дин жеткизем деп дават кылып, таблих кылып жүрөт эле дейт да. Анан байлар, колунда бар адамдар, аларды көрүп алып, устаздар кечирип койгула, биз силердей боло албай атабыз деп, аларга садакасын, белектерин, бешиктерин берет эле дейт да. Анан бир заман келди дейт. Адамдар надан болуп калды. Адамдар дүйнөнү, акчаны динден өйдө койгондо, анан ушул мезгилдеги аалымдарды карап туруп, канакей Кудайыңар силерге 5 мал намаз окуса силер бай болуп кетет өйдүңөр беле деп аларды келекелеп баштады дейт да. Ошол себептен ошо надандардын үстүндө болуш үчүн азыркы заманда молдонун бай болушу шарт болуп калыптыр да. Ошондой болуп калды да. Бул нерсе зарыл Дамыла. Мен баардык молдолорго айтам. Субханалла, тескерисинче ошол мусулмандын бай болушу эртеңки бирөөнүн колун карап, андан кемсинип турган караганда өйдөрөөк. Жана азыркы учурда сиз айткандай сын айткан эле толтура да. Ооба да. Кичине тайсаң эле, бирок эмне кылыш керек? Чыдаш керек да аларга. Чыдабаш керек. Кээ бир убактарда мен айтам да, адамдар менен сүйлөшөм да. Жашоомдо менде бирөөнүн күнөөлөп жашаганын аябай жаман көрөм. Мисалы алса бирөө сөгүп койсо, так, эмнени сөктү болду экен? Бутуң носкиң нормально кийип атсың. Кой, носкимди нормально кийип коеюн деп нормально кийип коем. Баягы кыргызда сонун бар, мындай катуу бассаң таскак дейт, акырын бассаң аксак дейт. Ошондой да. Ошол себептен бул элге жагыш мүмкүн эмес да. Кудайга жаксаң болду да турабы. Мен кээ бирде мындай жанында чөйрөмдө мени курчап тургандарга да жаккым келбейт да. Анткени аларга жагам деп атып, өзүң өртөнүп кетишиң мүмкүн да. Өртөнүп кетишиң мүмкүн туура. Ошо эч качан бирөөнү жагып, Кудайга жаксак болду, Аллага жаксак болду. Мен мисалы үстүмө чепкеним менен кимдин иши бар мисалы? Мен кандай топу кием, кандай телефон көтөрөм, мисалы мен кандай ботинке кием. Бул нерсеге баягы чоң бир аалым Европага барып келип анан өзү кайра мусулман өлкөсүнө барып, Европага келгенде сурашкан турбу, сиз кандай айырма көрдүңүз деп айтыптыр. Мусулман өлкөсүнө барып мусулмандарды көргөн жокмун дейт. Бирок капырдын мамлекетине барып, келип кайра дейт, мен мусулмандарды көрүп атам дейт. Ал жерде эмне? Кийим менен адам бааланбайт. Адамдар машина менен, үй менен, бир жакта эс алып атканы менен, аялдары менен, балдары менен айырмаланбайт. Ал жерде акыл анын адеби менен айырмаланат. Кандай дейсиз? Туура эле. Биз ушул нерсеге келишибиз керек да. Мисалы мен кандай кетип баратам, кандай кийинип баратам. Жанында адам вообще тие жок болуш керек да. Биз туура кээ бир убактар шариаттын көзүндө жектеп карашыбыз керек жанакындайларды. Бирок мен жектебейм да анчы.
мен ушундаймын да, мисалы жанымда жылаңаш келди сүрөткө чыгып ал дейт да, кел деп чыгып кое берем да. Чыгып койсоң эле молдо экенсиң, мен ушу түшүп койгон мен эртең бул жабынып алса эмне кыласың? Адамдын көңүлү гүл. Адамдардын көңүлүн карап, кээ бир убактарда караш керек. Кээ бир убактарда субханалла кагыш керек. Бирок редко да. Көп билген, көп илимдүү адам күчтүү болобу же канча билсе дагы ошону амал кылып иш жүзүнө ашырган адам күчтүү болуп эсептелинеби? Негизи эле бул илгертен бери эле келгенде кайсыга көбүрөөк баа берилген? Баягы эме кыргыздын сөздөр баягы аябай маанилүү го, кээ бирде карасаңызчы. Эме баягы көп жашаган билбейт, көптү көргөн билет дейт го. Анан мен ушуга бир нерсени байлайм да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, иман деңгээли канча болсо, адам акыл чеги ошончо болот да. Карасаңыз, мен айтканмын, пайгамбардын айткан хадис бул. Көрсөңүз керек бул хадисти. Анан мен ушу айтам, аалымдын же болбосо любой эле адамдын, аалымдын дагы илим эч качан мен аалыммын деп бүтүп калбайт. Бул өмүр бою окуш бизге парз кылынган. О, тетиге чейин. Кабырга чейин. Кабырга чейин бизге парз. Туурабы? Бирок ошондо дагы билип алып, адамдарды үйрөтүш эмес. Ошого амал кылып, адамдын аркасына ээрчиш керек да. Пайгамбарыбыз 200 сүннөт калтырдым дейт. Бирөө сүйлөйт, бирөө сүйлөбөйт. Демек, пайгамбарыбызды туураш керек да. Ошол амал кылуу өтө зарыл. Баягы медреселерде окуганда устаздар бир хадисти окуганда ушуга жоктон бир жолу амал кылып койгула дечү эле го. Бир жол жоктон амал, бир хадистин урматы үчүн бир жолу амал кылып койсоң, эртеңки күндө субхан ошонун кадыры адамдарды алдыга жылдырганга жардам берет да, иншалла. Баянчөрөк бир эме болду. Бизде мындай кичинекей бир эмем бар. Бир 5-6 баланы чогултам да, анан дайыма отуруп бир китепти окуп талкуулайбыз. Кээ бирде Чыңгыз Айтматов деле, эми Гомерде болбой элечи. Кээ бирде Сыңган кыз келди, кээ бирде отуруп окуп. Анан ошол жерде бул дүйнөбүй китептерди, бул мындай романдарда, повесттерде, аңгемелерде бул жерде бааланган нерсе эмнеси адамдык сапаттарга. Ошого көп басып. Эми ошол адамдык сапатты адамдар көрүп алып, ошол китеп менен шыктанат го. Анан ошо адамдык сапатка алып келүү үчүн илим окуш керек да. Анан сурай беришет, устаз, эмне себептен бул мындай? Бул киши мындай кылса деле болбойт беле? Жок. Ал андай кыла албайт. Анткени анын жашоосунда ал только ушуну гана көргөн да. Бир убакытта бул Советтер Союзу башталганда, революция мезгилинде мындай болупту, бир окуя айтып берейин. Шашкан жокпузбу? Жок. Болду. Мен сизди укканы келген. Ошондо бир окуя болуптур. Николай экинчинин бир баласы калыптыр. Баарын атып, бирөөнү калтырышат. Аны тиги эмеге Сибирдин бир жерине айдап ишет. Сөздөн сөз чыгат экен, тиги Николай экинчинин баласы келатыптыр. Түрмөгө түшүп, ушул жака келат, айдалып келет десе, баягылар айтат экен, аны оңой эле текшерип коебуз. Кантип десе, көрөсүңөр дептир. Анан баягыл жерге келгенде, алдына табактарды коюп, үстүнө боткалын салып кеткенден кийин, баягы минтип отурат экен да. Тигиле баса калып жеп атат экен да. Тиги туруп, ачка ошондой эле. Анан кийин табакты алып туруп, колуна карматып, бул урматтым, тамакка караңыз дегенде, благодарствую деп рахматты айтып туруп анан баштаптыр да. Бул точно Николай экинчинин баласы деген да. Адеп бар деген. Ошол экен да. Бул эгерде адеп болбосо, имандын пайдасы болбой калышы мүмкүн. Эми мындай акыйда жагына келгенде талашып кетпейли. Бир айтайын деген нерсем, кээ бир убакытта бир адамдын намаз окуганына караганда, бул жерде жүргөн бир тракторист үй бүлөсүн жакшы мамиле кылат. Баласын жакшы мамиле кылат. Эл арасында кадыр баркы бар, трактор менен эмес, просто сиз деген үчүн. Хадистагы бар го. Адам жакшы мүнөзү менен түнү менен намаз окуп, күндүзү менен орозо кармаган адамдын даражасынан улуу болот депчи. Ошол трактористтин эле иши да, мисалы жакшы мамиле кылат. Ошол менен ибадатка жетип койгон дегендей. Ооба. Өзү молдолор саясатка аралашканга бул өзү негизи аралаш керекпи, же кайсы бир шарттар мененби дегендей. Эми азыркы заманда кереги жок деп ойлойм мен. Башка кыла турган иштер толтура алат деп. Ооба.
эми саясатсыз болбойт деп айтышат мангачы. Бирок мындай көп саясатчыларды угуп отурсаң, анын үчүн 200 болушуң керек. Анан мындай жалган сүйлөшүң керек. Бирөөнү сатып кетишиң керек. А биздин молдолордун табиятында андай жок. Биз такыр болбогондо анча мынча барып туруп ороңдоп алышыбыз мүмкүн. Бирок анчалык деңгээлде жок. Кээде акыйкат сөздөр дагы атайын саясатташып айтпай койгон алымдарыбыз, устаздарыбыз бар го, мисалы атайын өзү керек турат. Өзүмө зыян тийип калат дейби, же коомго зыян тийип калат дейби. Көбүнчө ушундай атталган убактар болот да, ошол деле саясат болуп эсептелинет да. Өзү көп нерсе айтсам болот азыр далил катарычы. Муну өзүң үчүн эле алып койсоң болот, кийин чыгарбай деле койсоң болот го дейм. Эмне үчүн айтып атам анткени кээ бир убакыттарда биз Кураныбызды колтугубузга катышыбыз керек билесиз го. Ооба. Бул илгертен келген хикмат да. Бухарада качан баш алып атканда кыпчактарга субханалла буудай деп айтып, бидай деп коюп, буудай деп айтышты. Бидай дегенде чап башын алып салышкан билесиңби? Ошонун себебинен мисалы улут катары сакталып калыш үчүн, динибиз дин катары сакталып калыш үчүн эртеңки күндө ошондон зыян болбош үчүн Куранды колтукка катышыбыз керек да. Туура эле. Ооба. Анан кээ бир алымдар сиз деле азыр мисалы монда чыгып атасыз да. Эртеңки күндө ушул жөнүндө сөз кылсаңыз, эртең сизге уже вопрос пайда болот. Сиз дин тарата албай каласыз да. Эмне үчүн анткени сиздин деле мына менин деле мен азыр почти миллион. Бир мисалы эмелик просмотр почти 50-100 миллионго чыгат. Бирок бир кылт деген бир туура эмес сөз сүйлөй турган болсок, ошо биз 100 миллион адамга жеткизе албай калабыз да. Ошончо кыла турган иштер калып кетет. Туура. Азыр кереги жок. Айткан биздин заман болуп элек. Эми берки жагынан мындай коомдун арасынан мисалы көп сабак чыгаргандар эми блогерлер эмес, диний контент чыгарган устаздар, дамлылар, же болбосо диний контент чыгарган эле блогер балдар интернетте көбүрөөк аял кишилер отурган үчүн аял кишилерге жага турган сөздү көп чыгарышат да. Ошонун эсебинен алар көп көрүлөт, эмелерчи бири-бирин рекке чыгат дегендейчи. Анан мен өзүм аялдарга эми жалпы айтып туруп жакпаган сөздөрдү көп айтып коебуз дагы, баягы статистика көрсөтөт да. 68% эркектер, анан 40 канча пайыз аялдар көрөт да биздичи. Оштун тили менен пахта деп коет да, же жасакерленип, же аялдарга жага турган маселелер издеп тап. Антип айтайын дейин десеңиз, кемчилдик бар да айтпай коебуз депчи. Эмне кылыш керек өзү ушундай маалдачы? Эркектердеги кемчилдик ham бар, бирок айтыш керек болгон аялдардын дагы кемчилдиктери бар да. Аял авырат го. Ошон үчүн анын кемчилиги да авырат да. Хикмат да бул да мыла. Көрбөй койду. Аялдын кемчилиги көрбөгөн жакшы эле. Аллах буларды көтөрөт. Алла көтөрөт. Бирок Алла түшүрөт да. Адамды Алла Таала эң биринчи адам кылып эркек кылып жараткан да. Ошол себептен эркектерге кылып аткан нерселерди биз эркекче көтөрүп коюшубуз керек да. Мен ушуну дайыма айтып берем, эркектер айланайындар. Көчөндө суроо болду менен да. Устаз, күйөөм кантип сыйласам болот дейт. Айттым, оңой эле. Кандай дейт. Сиз телешкасыз, тиги тракторду койдум. Жөнөкөй. Болду. Сизден ошо телешка эле трактордун аркасында жүрүп бер болду. Тиги трактор аң-саң сени эптеп тоого сүйрөп чыгат. Бирок эгерде телешка трактордун алдына чыгып алса сүйрөйм деп. Ошол ал сүйрөй албайт да, мотору да жок да, жүрбөйт ал. Аллах ушундай жараткан. О кабырганы алып, анан эркектин аркасына сүйрөп кое турган жараткан. Ошол сен сүйрөткө мисалы телешка кээ бирде бияка кетет. Бирок трактор түз кете бериш керек да. Эркектерге ушул насаат да. Эмне үчүн эркек аялдарды макташ керек. Алардын маселени чечип беришибиз керек биз молдолор. Сыйлагыл аялдарды айта беришибиз керек. Айта беришибиз керек, Эркекке айтыш керек. Отур деш керек да. Сабыр кыл, күт, түт, аракет кыл. Эркектин оозунда эле да талак деген сөз айтып автомат өтөт да. Мындай оозун учуна байлап койгон жашоосунчу. Мен бизде ким бар? Азырет айта берди устаз.
мындай бир жолунда сөз болуп калды. Устаз, биз мына биринчи рейтинг, экинчи, үчүнчү болуп 5 молдон аз момду кетип бар. Токто дедим. Токто. Сен бүгүндөн баштап тартпайсың. Десем, эмнеге дейт? Биз бул динди бирөө менен атаандаш үчүн айтып аткан жокмун мен. Мен номер 1 болуш үчүн айтып аткан жокмун бул жерде. Эгерде сен жакшылап көрсөң, эгер атаандашсаң бирөө жеңилиш керек. Правдамы? Ооба. Мен субханалла ар бир аалым сүйлөп аткан менден улуу, урматтуу, мен эң последниймин. Сен мени алдыга чыгарам деп аракет кылба. Эмне сүйлөп атса Аллах үчүн, эмне кылып атса Аллах үчүн. Эгерде башка нерсе үчүн болсо, баягы бар го эмеде. Кимдин ниети бир гана Аллах үчүн болгон болсо, Аллах анын алдына келаткан тоодой баладан чыгышка жол таап берет дейт го. Күч, кубат, акыл, даанышман баары берилет. А эгерде кимде-ким Алланын ыраазылыгы үчүн кылбастан, рек үчүн өзү айткандай, же болбосо подписчик үчүн кылса, анда субханалла алар бат эле, эртең тетиги повороттон эле Түзөтүп кетип эле болду, бүттү. Көп дамалалардын чыкпай калган себеби ушу бирөө менен атаандашым зачем? Көп немелер, блогерлерге жон коюш керек. Алар айта берсин. Алар жакшы жагын айта берсин, айта берсин. Алар миллиондоп алып амете кыла берсин. Анткени себеби ар бир заманда өзүнүн бир даватчысы болот. Туурабы? Ошолор алар эмне кылып атат? Алар карасаң мечиттерди куруп атышат. Карасаң субханалла медреселер куруп атышат, мектеп, жолдор куруп атышат. Ошол бир эмеси мененчи. Бир кайрылысын. Ал дагы плюс бар. Ал да дин үчүн кызмат кылып атат. Кээ бирде ушул сөздөрдү укканда мындай эме болуп калам да. Эме кылам да, айтам азиреткечи, азирет, сен качан кылып атканыңда булам Аллах үчүн. Мен угуп аткан Аллах үчүн кылсаң, түшүнөсүң. Мен сүйлөп атам, Аллах үчүн сүйлөп атам. Экөөбүздүн сен дагы менин валдамда болбосоң, Аллах үчүн болбосо, сен мени эч качан алдыга чыгара албайсың. Ошон үчүн болом ыйлап эле турат, мен деле карап элечи. Мен сабагымды 6 же 7 жолу угуп 1 саат айтылган. Анан ошондо кесет да. Анткени себеп, эгер айтат да устаз, мен эгер сабагыңызды укпасам, кээ бир сөз сабактарга мен түшүнбөйм дейт. Бирактан укканды түшүнбөй калат. Жок, бирактан эмес, кулагына салып атып түшүнбөйм дейт. Калтырып коем дейт. Мен билем сөзсүз дейт да. Сиз муну 1 айдан кийин же болбосо 1 эмеде муну ачыктап бересиз дейт да. Кээ бир сөздөр кетип каласың. Бир ачыктала турган бир маанилүү бир окуя болот. Же ошого туура келет. Ол жаныңызда жүрүп эле кыйла илимдүү болуп кеттир да. Ал деп үй жаза бериш керек. Мен дагы жумактан тарткан досубуз бар да, Элтерде иштейт. Аябай күчтүү анализ дейт да. Кээде мынтайт, мындай деп айт деп калат да. Көп окуйт, анысы дагы китеп окуйт. Китеп окуган кишилерден айланса болот. Жаштарыбызды, аксакалдарыбызды мечитке көбүрөөк алып келиш үчүн, ыйманга көбүрөөк кылыш үчүн мечитте эмнелерибизди өзгөртүшүбүз керек. Анткени мындай эсептөө бар го, жеке ар бир адамдын өзүнүн дават деген ишибиздеги анализди бир аз басаңдагандай да. Ошону мындай көбөйтүш үчүн, эгер бирөө базар ачса деле маркетингме элдер көп келиш үчүн деп бир жерлерин өзгөртүшөт го. Биз эмнелерге көңүл бурушубуз керек? Мечит жылуу болуш керек. Мен бул сөздү айтып атканда айтам да, мечит жылуу болуш керек деген сөз туура эмес үчүн болбош керек да. Кыргызда сөз бар. Жашалбаган үй карып. Жамаат барбаган мечит карып. Анан сиз деле болсо, өзүңүз мечитиңизге улам чепкениңизди кийип алып эле, сетеңизди салып, ассалам алейкум, мечитке келели деп эле ошо мечитке баратканыңызды көрбөш керек да. 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл. Субханалла. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалар 23 жылда деңгээлин көтөргөн да. 23 жылда жердин эң жамандары асманда жылдыз болуп калды. Алардын 10-о 5ке ошо түр кезинде эле умет калды. Карасаңыз. Ошол себептен имамдар, ошо кудамалар эч кимге терикпей, тийгелбей атат деп айтпаш керек дагы эле, мечитке эле бара бериш керек. Бара бериш керек. Анткени бул ушундай чоң дават да. Мечитке бараткан имам бул чоң дават. Башка эч нерсенин кереги жок. Ага деген тиги жанагындай конкурстарды уюштуруп, анан кийин кофе брейк уюштуруп,
Анан кийин Куран окутабыз деп уюштуруп, жок. Адамдар бир күн болот да, Куранды окуп алынат. Топтоо менен кирет да. Туурабы? Хоч, не хоч топтоо менен кирет. Такыр болбосо топтоо менен шамал жүрөт. Аны Аллах Таала заррада иманы болгондо бу дүйнө алып турам, бу дүйнө баягылар кылат. Туурабы? Аны ошолор кылат да. Ида шамсы кубират ва ида нужумун кадр ва ида жибал суан. Ол тытылып атканын көрөт да. Бирок биз көрбөгөн аракет кылсак болду. Алла разы болсун. Ошон үчүн только мисалы экөөбүз молда ошо мечитке баса беришибиз керек. Мына бардык молдаларга насаат ушул да. Молдакелер айланып субханалла жок дегенде эки караңгылыкта намазды мечитте окуш керек да. Таамдат менен. Мен бир жакшы бир дос молдом бар. Анан кийин жанагындай Ашура, анан ушундай түн ибадаттар жөнүндө айтып калса тамаша. Бул молдалар үчүн эмес деп коет. Бул жөнөкөй эл үчүн деп коет. Аткенсе молда кылбайт дейт да. Анан коркуп турган нерсе бар го, билесиз го. Өзүң кылбай атасың. Ооба, тозоктун ичинде, тозоктун түпкүрүндө бирөө чоң бир жаргылчакка ичагары салынып алып, субханалла, ушу тартылып атат экен. Бардыңа, дамыла, сен жалган дүйнөдө биз жакшылыкка чакырат элең го. Сен эмне себеп болуп жакшы? Дейт. Мен айтчу элем, бирок өзүм аткарчу эмес дейт. Ошол себептен мисалы, ошол айтып аткан адамдар мечитке баса берсин, бара берсин. Бул ушундай дин да. Биздин динибиз маркетинг кереги жок, маркетологдун кереги жок. Керерден кечке мороженое алып берди кереги жок элге. Тарттырып тең, Ооба. Айтканым, кайсы бир катмар бар да, ал көпчүлүк катмар динди тыюу гана билишет да. Динди билет. Мында караганда, мейли, булар диндеги адамдар сыйлайт. Молодец, булар аракетин кылып атат. Булар запретте көрөт дагы, анан мен ошол нерсени кылсам күчүм жетпейт дегенде бир оор көрөт да. Ошон андай эмес, дин сенин пайдаңа дегенди мындай жеткириш үчүн нелерди колдонуп беришибиз керек? Молдошу жашаш керек. Дегеним субханалла, элден бөлүнүп алып эмес, Аралашып жашаш. эл менен жашаш керек. Футбол кийсе футбол кие бер, иштеп койт. Мындай арам. Футбол ойно, улак тартышканга бар. Субханалла, элдин түлөөсүнө бар. Бир Куран окутуп аткан жеринде бар, нике аткан жеринде бар. Элди ошо чакыр, кошуналарың чакыр, досторуң менен достой бол. Астагфирулла деп четке чыга калып анан кийин суу торат боло берсең, булардын дини чотон экен дейт да. Бир мара качып экен ишина. Одан башкасы. Бирок андан башка жашоо ушу дин ушулдай. Кандай дейсиз? Туура эле. Биздин айырма мына мечитке киргенде, биз субханалла көчөдө жүргөндө оозубуздан туура сөз чыкса, адамдар туура сөздү, туура сүйлөгөн адамдар жакшы көрөт. Туура сүйлөгөн адам жакшы көрөт эл. Элден айланса болот. Насип кылса сиздер менен биздин Эрмек устаз Тынай уулу болду, Аллах ыраазы болсун. Аябай патриот тамла экен. Сиз фамилияңызды мурунтан эле биздин када салтыбызга ылайык кылып айткан экенсиз да. Мен атам айтканда, билсең Тынайым, билбесең Кудайым деп атабыз берет. Биз туура эмес кылган экен да, мен Тыныбек уулу Санжар эле да, кийин анан бирөөлөрдүн сөзүнө кирип, оф кылбасаң кыйын болуп калат дегенен өзгөртө калыппыз мектепте окуган учурда. Эми сурай беришет да менден дамыла. Кантип ийгиликке жетти, кандай билбейм дейм. Асманда чечилген нерсеге менин акылым жетпейт. Канча нерсе өзгөрүш керек. Адамдардын баягы карасаң Алла жакшы көрүш керек экен. Жабырейил жакшы көрүш керек экен. Бүткүл периштелер, Кираман Катибин эки периште субханалла адамдан кулашып береткенде Алла жакшы көрүп калды, силер жакшы көрүп. Аны эми Алла көтөргөн болсо, эч ким түшүрө албайт дейм. Алла түшүргөн болсо эч ким түшүрө албайт да турат. Ар жардамдашса да болбой калат. Такыр болбойт. Алла ыраазы болсун. Алла ыраазы болсун. Турабыз субхан кандай